Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Көптөн бери эл арасында ар кандай божомолдор, кээде такталган, кээде такталбаган маалыматтар таратылып жүрүп, бирок такыр эле эч кимдин күчү жетпейт окшойт деп жүргөн дагы бир киши. Өмүр бою мамлекеттик жогорку кызматтарда отуруп келе жаткан Кубанычбек Жумалиев да акыры кармалды. УКМК тарабынан кармалган Жумалиевке коррупция беренеси менен айып тагылып, 2 айга камакка алынды. Албетте, адатынча эле анын жактоочулары муну шашылыш чыгарылган чечим катары баалап, Жумалиевдин жашы жана саламаттыгы эске алынбаганын сындап чыгышты. Алардын айтымында Кубанычбек Жумалиевке дал мына ушул күндөрү жүрөгүнө операция жасоо керек болуп жаткан экен. Расмий маалыматка ылайык, анын менчиги саналган Эл аралык медициналык университеттин ичмердигине лицензия берүүдө депутат менен билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Мындан тышкары Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыган фактылар аныкталганы белгиленген. УКМК 78ге жакын кыймылсыз мүлк объектиси табылганын кошумчалады. Мурда Жумалиев менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен Татан, Гоин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, кендер, темир жана болот заводу, телерадио компаниялар аныкталган. Булардын баарына Кубанычбек агайыбыз мамлекеттик кызматта жүрүп, кантип ээлик кылып калды экен. Балким өзгөчө таланты бар беле же өзгөчө таанышы бар беле, тергөө иликтеп чыгат да. Мен Курандык арматура айтам. Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. 1 миллион доллардан ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадым мен сага. Жок, ошол айтып коюңуз дагы. 1 миллион доллардан бүгүнкүндө мына ашык байлыгыңыз жок. 1 миллиондан ашык байлыгым жок. Ар бирин карап чыгабыз. Ким урдаса мамлекетке кайтарабыз. Имуществосу менен, же акчасы менен кайтарабыз. Ким кайтара албаса, же урдаган нерсесин жеп койгон болсо, ал адам түрмөгө кетет. Жумалиев эле эмес, бүгүнкү күндө камакта мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, Финполдун мурдагы жетекчиси Багир Таиров сыяктуу бир топ кишилер отурушканы маалым жана мындай отургандардын катары күн сайын калыңдап жатат. Таң калыштуу нерсе, булардын негизги басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматта жүрүп эле эбегейсиз чоң байлыкка ээ болуп калгандар. Бири мугалим болуп жүрүп эле миллионер болуп кетсе, бири жөн эле эсеп палатасында айлыкка иштеп отуруп эле миллионер болуп кеткенинде. Неге анда биздин мугалимдерибиздин баары миллионер эмес? Неге биздин дарыгерлердин баары мультимиллионер боло алышпай жатат? Дарыгер демекчи. Кечээ күнү премьер-министр кызматына жаңыдан киришкен Улукбек Мариповдун атасы Асамидин Марипов да дарыгер болуп, өмүр бою эле мамлекеттик кызматта иштеген киши экенин билгендер көп. Бирок ал киши да өзгөчө жөндөмдүүлөрдөнбү же башка себеп барбы, айтор байлыгы боюнча анча-мынча миллионерлерден кем калбашы тууралуу маалыматтарды уксаңыз керек. Марипов Улукбек Асамидинович да өмүрүнүн негизги бөлүгүн негизинен ал үйдө жардамчылык кызматтарды аркалап өткөргөнү менен, бул кишинин да байлыгы айлык менен жыйылганга такыр окшобойт деп ЖМКлар жазышты. Марипов мырзанын премьер-министр болушуна каршы чыккандардын көп экенине карабастан, ал бул кызматка бекитилди. Бирок мыйзам деген баарына бирдей деген заман калыбына келип жаткан чакта ар кандай нерсени күтүүгө болот да. Мисалы, башкы прокурор Курманкул Зулушев Улукбек Мариповдун атасы Асамидин Марипов да кайсыл бир иштер боюнча тергөө органдарына чакырылып жатканын ачыктап өттү. Демек, эми сиздин балаңыз премьер-министрби, тайкеңиз ички иштер министриби же кудаңыз ак үйдө иштейби жокпу, анын эч кандай мааниси болбойт деген принцип иштей баштады сыягы. Комиссиянын иши боюнча жалпы эле ушу пандемия убагында сизге айтпадымбы азыр 18 бизде кылмыш бар. Бул кылмыш бизде дегеним кандай? Биздин көзөмөлдө да. Бул эми укук коргоо органдары тергеп жатат. Ошонун алкагында мүмкүн сиз айткан азыркы премьер-министрдин атасы жөнүндө да мүмкүн тергелип аткандыр. Бул кече 2 күн болду айтылганына билесиздер, биз маалымат ала элекпиз. Улукбек Мариповдун премьер-министр болушуна каршылыгын билдиргендерге карабастан, анын бул кызматка келиши эмнеден кабар берет. Балким сиз да кээ бир жарандарыбыз сыяктуу Садыр Жапаров эл менен эсептешпей койду, өз билгенин жасап атат деп көңүлү чөгүп калгандардан болсоңуз,
анда ойлоп көрүңүз. Президент ушул кишини кызматка койдубу демек, Мариповдун эл алдындагы кызматынын жакшылыгы да, жамандыгы да дал президенттин өзүнө тиерин билип ушул чечимге барды да. Демек, Марипов жана башка министрлер боюнча да президент жоопкерчиликти өз мойнуна алып жатканын көрсөтүп турат. Мындай тобокелчиликке эч кайсыл киши бир нерсени пландабай туруп, жакшылап ойлонбой туруп барбашы анык эмеспи? Болгондо да Кыргызстандагы азыркы саясий кырдаал эли журт бир күндө да чоң көрүп, кечиктирилгис өзгөртүүлөрдү талап кылып турган чакта президент тарабынан эч бир кадам жакшылап ойлонулбай туруп ташталбайт да. Мыйзам бузган болсо, туура эмес жумуш кылган болсо, менин бир тууганым болсо да жоопко тарткыла деп буйрук берген президент үчүн бүгүн жаңы эле премьер-министр же министр болуп отургандар тарабынан туура эмес иш жасалса, жоопко тартып жазасын берүү анчейин кыйынга турбаса керек. Ал эми жалпылап алганда, азыркы бийлик үчүн эл тарабынан берилген мандаттын эсеп сааты жылып баштады. Сабыр кылып референдумду өткөрүп, конституцияны кабыл алып, президенттик башкарууга расмий түрдө келип, жаңы парламентти шайлап, андан соң ири реформалар ишке ашып баштайт. Ага чейин кызмат талашкандар бир сыйра талашып, креслого отуруп, кайра туруп, бири-бирин шыбап, бири-бирин подстава кылып, Ташиевди барып Жапаровго жамандап, Жапаровду келип Ташиевге жамандап, өздөрүнүн телеканалдары менен элдин башын айлантып, бири болушунча мактап, бири умрага барып, бири гей-парадтарды уюштуруп, бири Фейсбукта акылдуу болуп көрүнүп, бири Ютубта кыйын болуп, дагы бири WhatsApp группаларда маселе чечип, кыскасы ушундай көрүнүштөр орун алат. Саткандар сатып, секиргендер секирип, илешкендер илешип, тирешкендер тиреше берет. Бул бүгүн орун алып жаткан факт. Акыры келип баарына карапайым кыргыз эли өзүнүн баасын берип, бир акылдуу чечимге келет экенин жакшы билебиз. Ушунча жылда түзүлгөн башаламандыкты иретке келтирүү үчүн бир топ убакыт керек экенин унутпайлы. Коомду тартипке келтирүүгө ар бирибиз салым кошолу. Мамлекет баарыбызга керек. Саламатта калыңыз.